Саламатсызбы, Өмүрбек Чиркешевич. Жакында эле Садыр Жапаров 7 каналга интервью берип атып, Текебаев Маевскийден Мегаком боюнча 1 миллион доллар алган. Аны элитадагы билет, мен керек болсо далилдеп берем деп айтты. Мегаком боюнча, Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап берем. 3 жылдан бери соттун жүрүшүнө күбө болгон көпчүлүк эл да билишет. Бул жерде тергөөнүн айтканы жалган экенин, Маевскийдин айтканы жалган экенин. Бирок Садыр Жапаровдун бул кескен айтканы сиздин сотуңузга таасирин тийгизбейби? Садыр Жапаровдун бул айтканы жоопкерсиздик деп эсептейм. Премьер-министр катары анын жакын адамдары мамлекеттин күч органдарын, парламентти, мамлекеттин өзүн башкарып тургандыгын эске алганда бул сотко түздөн-түз көрсөтмө берүү катары баалайм. Ошол эле интервьюсунда Садыр Жапаров бүгүн соттор Ак үйдүн көзүн карап отуруптур. Эмне айтсам ошону жасай турган деп айтты. Ошондуктан мен бул мындай билдирүүнү жоопкерсиздик жана чектен чыккандык деп эсептейм. Жалпысынан Садыр Жапаровдун айткан сөздөрүн жалган жана жала деп эсептейм. Өзүңүз айтканда бүткүл кыргызстандыктар билип калды. 50ден ашык документ, 60тан ашык күбөлөр бизде айып жаткан кылмыш окуясы болбогондугун толугу менен далилдейт. Мен аларга токтолуп олтурбайын. Бир гана нерсени баса белгилегим келет. Атамбаевдин прокуратурасы, ГКНБсы, кийин соту, Текебаев да Чотонов да Кыргызстанга, кыргыз элине же кайсыл бир гражданинге бир тыйын зыян келтирген деп аныктаган жок. Менин ишимде ущерб жок. Жада калса Маевский, Текебаев менен Чотоновдон зыян тарткан эмес деп соттун чечими турат. Мына ушул жерди мен баса белгилегим келет. Садыр Жапаров Текебаев Маевскийге Мегакомду саткандан кийин дагы миллиондорду чөнтөгүнө салмак деп айтты. Бул боюнча сиз эмне дейсиз? Сиздин сурооңузга жооп бериш үчүн Мегаком компаниясынын тарыхына кыскача токтолгум келет. 2003 жылдын 23 декабрында Бимаком ЛТД ЖЧКсынын 30%-ын Айдар Акаевка беришет. 2005 жылы 24 мартта элдик революция болуп, Аскар Акаевдин үй бүлөсү сыртка качат. Качып жүрүп, 23 майда Бимакомдун мурунку кожоюндары Айдар Акаев менен партнерлору компанияны 200 миллион долларга сатышат. Ошентип, Бимакомдун кожоюну Пенвел деген офшордук компания болуп калат. Муну Максим билип калып, 2005 жылдын 18 июлунда Бимаком ЛТД компаниясынын лицензиясын токтотот. Ошондо Пенвел компаниялар нээлери Максим Бакиевке Бимакомдун 49 үлүшүн берип, кайра лицензияны алат. 49%. Бирок Максимге бул аздык кылып, акырындап рейдерлик схемаларды ишке ашырып, 2009 жылы августта 100% компаниянын өзүн алып, Альфа Телеком деген жабык акционерди коом түзүп, Мегаком деген соода маркасы менен иштей баштайт. Бул рейдерлик басып алууда негизги ролду Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райгүл Жапарова жетекчилик кылган Ысык көл инвестициялык банкы ойнойт. 2009 жылдын 3-июнунда Бимаком Ысык көл Инвестбанктан 80 миллион доллар карыз алуу боюнча инвестициялык келишимге кол коет. Ошол эле күнү 80 миллион доллар акча Бимакомдун эсебине
которулат. Эң кызыгы, ошол эле күндөрү белгисиз бирөө Абылов Алмаз Темирбековичтин атына жазылган жалган паспорт менен Ысыккөл Инвестбанкынан 80 миллион долларды нак акча түрүндө чыгарып кетет. Мен банкирлер менен сүйлөштүм. Чоң бундай кичинекей Ысыккөл Инвестке окшогон кичинекей банкта эмес, чоң банктарда 80 миллион нак акча даяр турбайт. Биз 1 миллион доллар нак акча сураганда эле чаң тополоң түшүп калабыз. Аны улуттук банк билет, улуттук коопсуздук комитети билет, финансылык кызматтар билет. Анын 80 миллион доллар ал банкта болбош керек эле. Аны чыгарып кетип атканда дагы республикалык деңгээлде чуу чыгат. Анткени Бимакомдун офиси Бишкекте. Банкир звонок кылыш керек. Эмнеге силер наличный алып атасыңар деп. Мындай чоң компаниялар перечисление менен гана иштейт. Нак акча менен дүйнөдөн барып оборудованияларды сатып албайт. Звонокто кылышкан эмес, баары шектүү. Ошондо 80 миллион жок болот. Ысыккөл Инвестбанкы акча жок болгондук жоголуп кетти деген шылтоо менен Бишкек райондор аралык сотко келишимди жокко чыгарып, Бимаком ЛТД 80 миллион доллар акчаны кайтарсын деген талап менен кайрылат. 2009 жылдын 15-июнунда дароо эле Бишкек райондор аралык соту банктын талабын канааттандырат. Ал эми бир жумадан кийин 22-июнда Бишкек шаардык соту райондор аралык соттун чечимин күчүнө калтырат. Кыскасы, Бимаком акчаны кайтара албай калып, банкрот деп жарыяланып, ошол жылдын 7-июлундагы соттун чечими менен анын мүлкү сатыкка коюлат. Мүлктү арзан сатып алып, Максим Бакиев жаңы Альфа Телеком деген сотовый компанияны иштете баштайт. Эми бул жерде рейдерлик захват ар дайым бийлик органдары, ошонун ичинде сот катышат. ГКНБС көзүн жумса, Улуттук банк көзүн жумса, Финразведка көзүн жумса, соттор дароо аткарып турса, Ысыккөл Инвестбанктын башчысы Жапарова негизги ролду ойноп сотторго кайрылып атса, бул рейдерлик захватты ошол кездеги коррупцияны алдан алуу агенттигинин комиссары Садыр Жапаров билбей калат беле. Буга эч ким ишенбейт. Экинчи суроо, ушундай ал кезде анын баасы 300 миллионго көтөрүлүп калган компанияны бирөөгө алып берип аткан, кызмат көргөзүп аткан адам бекер кылабы? Урду алып кеткен 80 миллион долларды ким канчадан бөлүп алгандыгы жөнүндө азырга чейин уламыш кептер айтылып жүрөт. Бирок мен айтайын деген негизгиси бул эмес. 2005 жылы Айдар Акаев тартып алса, 2009 жылы Максим Бакиев тартып алса, 2010 жылы апрель революциясы болгондон кийин ушул компаниянын бир бөлүгүн мен өзүм алып алайын деген убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон эмес. Тескерисинче убактылуу өкмөт 2010 жылы майда дароо эле бул компаниянын 49%-ин улутташтырат. Калган 51%-ин Пенвел соттошуп, меники деп талашып, 3 инстанциядан утуп, жогорку сот дагы чечим чыгарып берет. Ошол кезде мен, Атамекен партиясынын депутаттары, башка фракциянын депутаттары бул компания 100% Кыргызстанга өтүш керек деп маселе көтөргөнбүз. Ошол кездеги генералдык прокурор Аида Сайланова соттордун Пенвелдин пайдасына чечкен чечимин токтотуп туруп, Елисеевди башка иш менен соттоп, анын бардык мүлкүн конфискациялап, ошонун ичинде Мегакомдун 51%-да конфискациялап, мамлекеттин эсебине өткөрүп берет. Мына көп оппоненттер сурайт. Апрель революциясы эмне алып келди? Текебаев эмне кылып койду? Сайланова эмне кылып койду деп. Баасы 300 миллион доллар турган мүлктү биз Кыргызстанга алып келип койдук. Ушунубуз менен Айдар Акаевтан да, Максим Бакиев жана анын жанындагы досторунан дагы биз айырмаланабыз.
Мегаком 10 жылдан бері жылына 500-600, кейбір жылдары 700 миллион сом Кыргызстанга дивиденд берип отурат. Ошондо жок эле дегенде 6-7 миллиард сом 10 жылда биздин ушул чечимибиз алып келди.